Эми өзгөрүүнүн үчүнчү каражаты устат. Орусча айтканда наставник. Устат тандаганда мен бир канча талаптарды койгом. Эң биринчиси билимдүү болсун. Билимдүү дегенде билим экиге бөлүнөт да. Пайдалуу жана пайдасыз. Ал сиздер тандаган устаттын билими пайдалуу болсун. Билими пайдалуу болсун. Пайгамбарыбыз да дуа кылып атпайбы? Пайда бербеген илимден сакта деп атат. Демек, билим экиге бөлүнөт. Пайдалуу жана пайдасыз. Эгерде сиздер дагы билим ала турган болсоңуздар, сиздерге эки нерседен пайда бербесе, мисалы үчүн материалдык жана моралдык жактан пайда бербесе, ал илимди окуп эле коюш керек. Бул мен оюм. Демек, эки жактан пайда болуш керек. Материалдык жана моралдык жактан. Жок дегенде сиздин финансы жагыңызды өзгөртүш керек. Жок дегенде сизге эмне руханий байлык, ички дүйнөңүздү байытыш керек да. Сизге салым кошуш керек. Билим. Башы, бул сиздер тандаган устаттын башы мусуркана болбош керек. Мусуркана дегенде, мисалы үчүн илимди алды да, илимди алды мисалы үчүн. Илимди алды да, анан бул бир практически эчтеке кылбайт да, жөн эле сүйлөп эле жүрө берет. Өмүр бою сүйлөп эле жүрө берет, эчтеке кылбайт. Мисалы үчүн практика жок да. Сүйлөп эле жүрө берет, дипломду алып алган, жаңы эле сүйлөйт, бирок жашоосунда карасаң, айлыктан айлыкка араң жашайт да. Айлыктан айлыкка. Же болсом кээ бир профессорлорду карасаңыз, илими практикалык илим эмес да. Анан союз учурундагы сумкаларын азыр деле көтөрүп жүргөндөр бар да, мисалы үчүнчү. Эмне үчүн десе, ал үйүндө проблемасы бар, ошо финансы жагында чече албайт. Билими эмне эмес, практикалык билим эмес. Анан башы мусуркана дегеним толук маалымат көтөрүп алат да, анан кийин ошон менен эмне каяка кетет? Жердин астына кетет да, кабырга кетет ошон менен. Бул жөн эле мусуркана болуп калды да, менин оюмча. Бул менин көз карашым. Демек. Эми экинчи талабым бул сиздер тандаган устат тажрыйбалуу болуш керек. Тажрыйбалуу болуш керек. Тажрыйбалуу дегенде эки нерсени көзгөйлөйбүз. Биринчиси окуучуларды чыгарган. Экинчиси же болсо китеп жазган. Китеп жазган. Окуучуларды чыгарган устат болсо, ал ар бирине өзүнчө эмне кыла алат? Мамиле кыла алат да, ар бирөөнүн психологиясын билет. Мисалы үчүн, биринчи эле бирөөгө барсаңыз, эмне кылат? Ал сиздин окуучуларды окуткан эмес, сиздин психологияңызды билбейт, мисалы үчүн. Тажрыйбалуу боло турган болсо, сиз келгенде дароо эле, сен мончанчы категориядан келсиң, сага мындай подход жасаш керек дейт дагы, эмне кылат? Жасайт. Эми экинчиси китеп жазган адам. Бул жок дегенде бир китеп жазыш үчүн адамдын башында жок дегенде эң азында 20-25 китеп болот. 20-25 китеп болот. Анан орусчада мындай деп коет да: ученый без труда, как туча без дождя дейт. Эмгеги жок окумуштуу, булуту жок, жамгыры жок, булутка окшош дейт да. Булут дагы үстүңүздө пайда болот дагы, бар экенин билесиз. Сизге жамгыр бербейт, эч бир пайда бербейт дагы, кайра жок болуп кетет. Мына ушундай. Демек, экинчиси эмне болуш керек экен? Биринчиси билимдүү болуш керек. Билимдүү болгондо дагы пайдалуу болуш керек. Сизди канчалык жактан? Моралдык жана материалдык жактан пайда бериш керек сиздерге. Экинчиси тажрыйба. Тажрыйба дегенде окуучулар чыгарган же китеп жазган болуш керек, мисалы үчүн. Ошол мезгилде эле анан үчүнчүсү эң негизгиси бул мотиватор болуш керек, устат деген. Мотиватор болуш керек да. Шыктандыруучу болуш керек. Мисалы үчүн келгенде эле
сен бул кетишиңде окуй албайсың, сен менин ордумда эмес экен, сен жакшы түшүнө албайт экенсиң, сен окубай эле кой деп эмне кылат? Бузат да. Ошол мугалим деген, устат деген мотиватор болуш керек. Мисалы үчүн бизде азыркы кезде ушул нерсе жок, эмелерде, мугалимдерде жок. Университетте окуйт дейли. Университетте окуйт, мисалы үчүн. Бир күндө университетте канча пара өтөт? 4 пара өтөт. Экинчи пара, үчүнчү пара, анан 4-үнчү пара өтөт. Биринчи парага барсаңыз, дароо эле сизди жемелеп баштайт. Эмне дейт? Эмне кечип келдиң? Сен бул кетишиңде адам болбойсуң. Эмнеге тапшырманы аткарбадың? Деп эмне кылбайт? Мисалы үчүн сизге ар дайым эмне сиздин катаңызды айта берет, эме берет, мотивация бербейт. Биринчи парадан чыктыңыздагы, анан экинчи парага киресиз. Экинчи парага кирсеңиз, экинчи парада да башталат да. Эмнеге тиги үй тапшырмасын аткарбай келдиңер? Анан бул кетишиңерде силерден эч ким чыкпайт. Бул жарымыңар эле жалкоосуңар, эчтеке кылбайсыңар, силер ушундай балдарсыңар да деп кечке кулагыңызды жейт. Эми 3-үнчү парага кирсеңиз деле дагы жанагы абал дагы кайталанат. Жанагы абал дагы кайталанат бул жакта. 4-үнчү парага кирсеңиз дагы кайталанат. Ошол эле. Бүт негативди башыңызга толтурдуңуз дагы, анан үйгө барсаңыз, бул жакта экөө бар. Бирөөсүнүн аты ата, бирөөсүнүн аты апа да. Анан апаларыбыз не дейт? Эки алып келдиңби? Дейт да. Мага орто отпаган. Анан же болсом кошунанын баласын карабайсыңбы? Ал аябай жакшы окуп атат, кечке жумуш кылат, бүт бардыгына үлгүрөт, тигиндей кылат, мындай кылат дейт дагы. Анан өлдү да. Бизде эмне мотивация жок. Бирдеке кылгандан коркуп каласың, бирдеке кылайын десең эле, сен колуңдан келбейт. Сен жарабайсың. Сен деген жалкоосуң. Бул кечте сенден эчтеке чыкпайт деген үндөр бул жактан дагы, тияктан дагы угула берет да бүт бардыгынычы. Анан кийин бирдеке кыла албайсың да, өзүңдүн ичинде духуң дагы жок, рухуң дагы жок. Эмне? Бирдеке кыла албайсың да. Ошентип биздин потенциалыбыз өлөт. Мисалы үчүн сиздерде мисалы үчүн план бар. План плюс действие. План, аракет бар. Эми планыңыздар бар, аракет кылып атасыздар, бирок натыйжа жок. Эмнеге натыйжа жок? Мотивация жок, туура. Эми результат жок болуп атат. Демек бул жакта бирдеке жетишпей атат. Эмоция, туурабы? Ооба. Эмоция жок. Биздин эмоциябызды моолар өлтүрүп атат. Кечке биздин жаман жагыбызды айтат. Мисалы үчүн, эми сиз бирөө мугалим диктант жаздыңыз, жат жазуу жаздыңыз. Жат жазууда 100 сөз жаздыңыз. 100 сөз жазсаңыз, эми мугалим текшерип атат да. Мугалим кандай ручка менен текшерет? Кызыл. Кызыл өзү эмненин белгиси? Жол чырактан өтүп баратсаңыздар, светофордо эмне? Ал. Бул стоп деген сөз да, кызыл дегенчи. Анан эмне менен текшерет сизди? Кызыл менен текшерет. Андан да кандай дейт? Эми 100 сөздөн, мисалы үчүн 30-ну ката жаздыңыз да. Ката жазсаңыз, эмне дейт? Сен 30 сөздү дейт, ката жазыпсың дейт. Сен бул кетиште сен эмне дейт? Ийгиликке жетпейсиң, адам болбойсуң дейт да. Эми ушуну башкача жагынан алып карайлы. Эми сизде 30 эмнеңиз бар? 30 катаңыз бар, 70 эмнеңиз бар? 70 туура жагыңыз бар. Ушу 70 андан көрө айтса болбойбу? Азамат, 70 сөздү туура жазыпсың. 30 эле ката экен. Азамат, сен жакында такыр катасы жок жазып каласың десе болбойбу бизге? Туурабы? Мына мугалим боло турган болсоңуздар, ушундай эме жасаш керек да, окуучуларгачы, адамдардын эмес. Ошондо анан биз мотивация алып ушундай биздин адам качан өзүнүн катасына көңүл бура берсе, ал катага кирип кете берет.
катамды оңдойм десе, эмнеге катага кирип кете берет дагы эле. Эми качан адам ошол өзүмдүн жөндөмүмдү өстүрөм дей турган болсо, жөндөмүнү жакшы жагына көңүл бурса, ал катасы өзүнөн өзү эле жоюлуп кетет. Туурабы? Өзүнөн өзү эле. Ошон үчүн ката кетиргенден анан булар сенин катаңды эмне дейт? Ката кетиргенге болбойт дейт. Ката кылба эч качан дейт. Ката кетирсең сени урушат. Айгүл эжем айткандай, эми ошибка это норма жизни дейт да. Ката кетирүү бул жашоонун нормасы. Ката кетиребиз, катадан сабак алабыз. Ошол. Демек, мотиватор болуш дегенде түшүндүкпү? Мотиватор болуш керек, мугалим. Мотиватор. Анан төртүнчүсүндө жеке сапаттары, мугалимдин өзүнүн жеке сапаттары мыкты болуш керек. Жеке сапат дегенде, мисалы үчүн, бирөө жоопкерчиликтүү, бирөө дагы сабырдуу болот, мисалы үчүн. Адам ким болбосун, жада калса, президент болсо дагы, депутат болсо дагы, бир жерге жада калса императорлорду да карасаңыздар, алар тарыхта көбү эмне өзүнүн жеке сапаттары менен ийгиликке жеткен. Эми мугалимдин жеке сапаттарынын арасында бунда камкордук деген болуш керек. Камкордук деген болуш керек да. Камкордук деген, мисалы үчүн, курска жазылдыңыз, ал сиздин акчаңызга камкор болуш керек. Эми бир айга төлөп койду, эми келсе келсин, келбесе келбесин, окуса окусун, окубаса окубасын, мага төлөп койду да болду. Каганы менен ишим жок деп, андай мугалим болбош керек. Демек, сизге камкор болуш керек. Кээ бир устаттар бар, жада калса сенин үй бүлөңдөгү эмнеге чейин, көйгөйгө чейин чечип берет да. Сен үй бүлөңдө эмнени жеп атасың, кандай проблемаң бар, бүт бардыгын эмне кылып берет? Чечип берет да сагачы. Камкор болуш керек. Экинчиси анан сабырдуу болуш керек бул устат деген. Сабырдуу болуш керек. Мисалы үчүн, сабырдуу дегенде кандай? Өзүнүн деңгээли эми бул жакта да. Сиз биринчи күнү келсеңиз, сиз каякта болосуз? Бул жакта болосуз да, ылдыйда болосуз. Анан көбү могу жерден сүйлөп туруп алат да. Бул байкуш өзү деңгээли төмөн болсо, бул жакта жүрсө, анан бул жердеги чакалек болсо кантип эметишет? Бул жакта көрөт, түшүнөт да. Анан бул ошол устат бул жака түшүш керек. Могу жака түшөт дагы, мунун колунан кармап, анан акырын жетелеп монда чыгат. Анан бул жака келгенде, анан могу жердегини сүйлөсө, анан ошондо жанагы түшүнөт да. Мисалы үчүн, көнүгүүлөрдү жасап атканда окуучу эмне кылат? Көп каталарды кетирет. Анан ошондо эмне болуш керек? Бул сабырдуу болуш керек, сабырдуулук менен жетиш керек. Анан эмпатия деген нерсе болуш керек. Эмпатия дегенди, билбейм, мен ушундай түшүндүм. Сен бирөөнү жан дүйнөң менен сезе билишиң деп түшүндүм да, эмпатия дегенди. Мисалы үчүн, мугалим окуучу кыйналып атат, ичинен кыйналып атат. Мугалим ошону жан дүйнөсү менен түшүнүп билиш керек да. Бул кыйналып атат, мен деле ушундай кыйналгам, ушинтип акырын мен деле өскөмүн деген эмне болуш керек? Сезим болуш керек да. Акырындык менен ошондо эмне кылат? Алып чыгат окуучуну. Акырындык менен алып чыгат. Анан бешинчиси, адамдын жанагындай эле, бул деле окшош, адамдын плюсун айтып, минусун жашырсын. Адамдын жакшы жагын айтып, жаман жагын жашырсын. Устат деген. Анан алтынчысы, түшүндүрүүсү жеңил болсун. Мисалы үчүн, кээ бир устаттар бар. Алар кээ бирөө
кээ бир адам аябай билимдүү болушу мүмкүн, аябай билимдүү. Ал жазса сонун жазат, китеп жазат, жакшы жазат. Бирок түшүндүргөнгө келгенде эмне? Нөл да, анын сөзүн эч ким түшүнбөйт да. Профессор өзү болсо эмне? Эч ким түшүнбөйт. Демек 6-чы шарты түшүндүрүүсү жеңил болсун. Анан ар бир нерсенин инфографикасын чыгара билсин да. Инфографика дегенде бир сүйлөмдүн мисалы үчүн эмнеси? Сүрөтү. Ар бир сүйлөмдүн сүрөтү. Мисалы үчүн сен түшүнбөй аткан болсоң, ме дей турган болсоң, же болсо менин сүрөтүн тарта коесуң да. Менин сүрөтүн тарта коюп түшүндүрүп бере турган болсун да сага. Менин сүрөтүн түшүндүрүүсү жакшы болуш керек. Мен ушулар боюнча өзүм устат болгонго аракет кылам да. Өзүм канчалык деңгээлде ушулар менде мындай бардыгы үчүн мен өзүмдөн карап көрдүм да. Бардыгы үчүн анан дагы кээ бирлери жок чынын айтканда. Бирок ушундай талаптарды койдум. Устатта ушундай эмнелер болуш керек? Ушундай талаптарга жооп бериш керек. 7-си жөнөкөй болсун. Жөнөкөй болсун. Жөнөкөй дегенде жанагы боюнча эле экен. Могу түшүндүрүү боюнча бунда да жөнөкөй болсун. Эми жөнөкөйлүк өзүнчө бир сапат го. Жөнөкөй болгондо бийикке чыгып албасын да. Мен деген мындаймын, тигиндеймин деп эле өзүнү башкалардан эмне кылып албасын? Жогору коюп албасын, бийик болуп албасын да. Жөнөкөй болсун. Жөнөкөй болсун. Анан эң акыркысында 8-чи сапаты бул мүнөзү жакшы болсун деп койдум. Мүнөзү жакшы болсун. Мүнөзү жакшы болсун. Мүнөзү жаман адам көптөргө жакпаса керек негизи. Кандай деп ойлойсуздар? Менин мына устатта койгон шартым ушундай. Анан өзүм дагы ушул боюнча устат болгонго аракет кылам. Эми сиз университетте окуп атасыздар. Университетте окуп, айылдан келдиңиз, мен ийгиликтүү болом дедиңиз да. Мен ийгиликтүү болушум керек деп, университеттен ийгиликтүү болуп чыгам деген эмне койдуңуз? Максат койдуңуз да. Эми могу жакта отурушат могулар. Булар кимдер? Булар мугалимдер. Сиз биринчи күндөн келген күндөн баштап сиздин ийгилигиңиз, сиздин ийгилигиңиз могулардын ийгилигинен көз каранды болот. Туурабы? Мо университеттеги мугалимдердин ийгилигинен сиздин ийгилигиңиз көз каранды болот. Булар канчалык деңгээлде ийгиликке жеткен болсо, сиз дагы ошончо ийгиликке жетесиз. Келе булар жалаң неудачниктер чогулуп алган болсо, анда неудачник болуп чыгасыз бул жерден. Ошо бир жерде окуп атканда ошондой караш керек да. Ал жердеги мугалимдер өзү кандай? Сизди ийгиликтүү болуу деген башка, анан билимдүү болуу деген башка да. Ийгилигиңиз ушулардан көз каранды болот. Ушуну жакшы билип алыш керек.